Садыр Жапаров үгіт ережесін одоно буздуу. Мамлекеттик кызматкерлер үгіт иштерине аралашып кеткенби? Эмне үчүн Сооронбай Жээнбеков иниси менен жогорку сотко чакырылды. Парламентти аралаган интрига, саясат эле эмес, спорттогу ийгиликтер тууралуу дагы айтып берем. Биз менен болуңуздар. Дагы укук таануучулар талапкер мыйзам бузуп жатканын коңгуроо кагып жатышат. Жапаров үгүт иштерине мам кызматкерлерди тартып жатканын сүрөттөргө таянып далил кылышууда. Жаңылбасам, мамлекеттик коопсуздук кызматкерлери коопсуздук функциясынан тышкары президенттикке талапкерди үгүттөп жатышат. Мамлекеттик күзөт кызматынын кызматкерлери үчүн Садыр президент деген баш кийимин кийүү УКМКнын тутумундагы кызмат абалынын төмөндөшү болуп саналат. Адам деген бир нерсе кылардын астында кичине ойлош керек да. УКМК башында болсо Жапаровдун досу Ташиев турат. Үгүт жазуулары бар кийимчендер чындап эле мамлекеттик коргоо кызматынын адамдарыбы? Чуулгандуу сүрөттөрдү факт-чек кейжи дагы териштирип чыкты. Чындап эле Жапаровдун жанынан чыкпаган жигиттердин кулагынан байланыш зымдарын байкоого болот. Дагы биринин колунда коопсуздук жабдыктары салынган баштык бар. Мындан да кызыгы, Жапаров президенттин милдетин аткарып турганда Нарынга сапарга барган. Анда коштоп жүргөн күзөт кызматкери үгүт иштеринде дагы чогуу жүрөт. Анын ошондогу күрмөсү дагы, бет түзүлүшү дагы окшош. Ал эми Баткенге барганда жанында турган бала болсо, бул белгилей кетсек 4 декабрда УКМК Садыр Жапаров премьер-министр катары азыркыга чейин мамлекеттик күзөт кызматы менен пайдаланарын тастыктаган болчу. Бирок үгүт иштерине мамлекеттик күзөттү тартуу канчалык мыйзамдуу? Боршайком бул сүрөттөрдү териштирүүгө убада кылды. Башкы прокуратура менен ички иштер министрлигине кабарлаганын айтты. БШК Жапаровдун үгүт самалыгында жүргөн дагы бир жаранды териштирет. Ал Мегакомдун башчысынын жаңы дайындалган кеңешчиси Төрөхан Жунусбеков. Кеңешчи интернетке сүрөт киргизип, талас эли Жапаров менен деп жазган. Все, братишка, понттор болсо ало деп коесуң да. Эске салсам, учурда президенттик такты үчүн 18 талапкер күч сынашууда. Талапкерлер арасында Койташ окуясы боюнча үй камактагы Равшан Жээнбеков дагы бар. Сот ага өлкө аймактарын эркин кыдырууга уруксат бербей койду. Ал эми дагы бир талапкер Адахан Мадумаровдун дагы Ысык көлдө өтө турган үгүт иштери үзгүлтүккө учураганы айтылды. Тагыраагы, Мадумаровго чуркаган көлдөгү тарапташтарына коркутуулар болуп, талапкер ал жака бара албай калган. Биздин оппоненттердин баары ошол жакта. Эгер ал жактын эли бизди колдобой койсо, анда биздин ишибиз бүт. Кыш-кырын көрсөткөн сайын кайнаган кыргыз саясаты жакында суубай калды көрүнөт. Бул арада жогорку кеңеште вице-спикер Аида Касымалиеваны кетире албай бара. Ага каршы кол топтолуп жатканы дагы айтылды. Жада калса ордуна кийим барары дагы чечилиптир. Парламенттеги социалдык комитеттин жетекчиси Гүлкан Молдобекова Касымалиеванын ордун ээлейт. Молдобекованын ордуна Асель Кодураңова барары айтылды. Ал эми Аида Касымалиевадан эмне үчүн арылгылары келип жатат десе, референдум өткөрүүнү колдобой коюп, күнөөгө калыптыр. Мандатты алганда кыйратам деп кетпедиң беле? Касымалиевага каршы кол чогултулуп жатканын айрым депутаттар Спутникке дагы тастыктаган. Мен деле кечээ уктум. Аида Касымалиеваны вице-спикерликтен түшүрүүгө кол чогултуп жатышыптыр. Бул маселени КСДП фракциясынын жыйынында карай турганы айтылууда. Азырынча буга эмне негиз болуп жатканы белгисиз. Вице-спикерликке Гүлкан Молдобекованы көрсөтүп жатышат. Мурдагы өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков иниси Асылбек Жээнбеков экөө жогорку сотко чакырылды. Бир туугандарга Ош облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Абдылда Капаровдун арызы боюнча соттон чакыруу барган. Отурум кечээ өтмөк, бирок Жээнбековдор келбей коюп 12 январга жылды. Белгилей кетсек, Капаров улут аралык кастыкты козуткан деген айып менен камалган. Капаров ал кездеги өкмөт башчы экс-президент Сооронбай Жээнбековго июнь окуясына байланыштуу келген акчаны кымырып алган деген доомат коюп, кадыр баркына шек келтирди деп күнөөлөгөн. Бийликтегилер болсо январдын пенсиясына каражат караштырып жатышат. Бүгүн жогорку кеңеште Соцфонддун өкүлү кийинки айдын пенсиясы үчүн мекемеде каражат жок экенин билдирди. Декабрь мы сейчас
выплатим. Январь будет зависеть от того, как выполнит план за декабрь налоговая служба, но мы заранее договорились с Министерством финансов, что они, если что, подстрахуют, потому что деньги, в принципе, поступят, но чтобы не было вот кассового разрыва по дням. Сerde bular dağaldап жатышат. Карагачы, өлкөнү тоноп, талап, уурдап кетишти. Булардын жашоосун карагыла, силердин пенсияңардын эсебинен коммерция кылып айлантып жатышат. Эми өзүңөрдүн жашооңорду карагыла. Уадага ишенсек, пенсия кармалбай убагында берилет. Салык кызматы планды аткара албай кала турган болсо, Минфин жардамга кол сунат экен. Эми башка кабарлардан жасалма документ жана криминалдык иштерге аралашкан Дженгонун досу Кылыч Саркарбаевди УКМК кармады. Ал мурун Сулайманов болгон. Ортодо тоноо беренеси менен жоопкерчиликке тартылганы бар. Андыктан мурда соттолгонун жашыруу үчүн фамилиясын Саркарбаев кылып өзгөртүп, жаңы паспорт алган. Ушул жасалма документтин негизинде Ош шаардык спорт комитетине жумушка орношкону айтылат. Ля ты крыса! Аты жөнү Сулайманов Кылыч Асылбекович экени аныкталды. Ал Дженго каймана аты бар уюшкан кылмыштуу топтун лидери Кадыр Досонов менен жакын мамиледе болгон. Мурда Кылыч Сулайманов карактоо беренеси менен кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Тагыраак айтканда, Ош шаардык соту 2006-жылы аны күнөөлүү деп таап, 1 жылга шарттуу түрдө kesкен. Сулайманов бул фактыны жашыруу максатында фамилиясын Саркарбаев деп өзгөртүп, жасалма документтердин негизинде жалпы жарандык паспорт алган. Эми атайын кызмат тергөөнүн алкагында Саркарбаевдин дагы башка бардык мыйзамсыз иштерин териштирмекчи. УКМК колго түшүргөн дагы бир мам кызматкер казынаны 17 миллион сомдон ашык каражатка зыянга учураткан деген шек менен транспорт жана жолдор министринин аймактык бөлүмүнүн башчысы кармалды. Ал Нарын дарыясы аркылуу өтүүчү көпүрөнүн курулушу боюнча долбоорду ишке ашырууда каражат кымырып алды. Ал эми апта башында Ош шаардык соту имаратынан терезе аркылуу качып кетти делген прокурор Союзбек Сарыков жумуштан алынды. Аны мас абалында отурумга катышты деп айыптаган тасма тараган. Андан соң Сарыков соттун бөлмөсүндөгү терезе аркылуу качып кеткени айтылган болчу. Эми чыгарылыш соңунда сыймыктуу, кубанычтуу кабар. Кыргызстандык балбан кыз Мерим Жуманазарова кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө кубогунда алтын байге алды. Ал чехиялык атаандашын 8-2 эсебинде жеңип алды. Муну менен кыз келиндер күрөшү боюнча Кыргызстан 3 байге алды. 2 алтын, 1 коло. Күн мурун Айсулуу Тыныбекова алтын медаль алып, Айпери Медетбек кызы коло байгелүү болгон. Бүгүн ушулар болду. Кайрадан көрүшкөнчө.